кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу угармандар. Дүйнөнү кыдырып илим издеп, өзүн өзү өстүрүү эрежелерин изилдеп, өзүнүн лайф коучингтери менен миңдеген адамдарга дем берип, жашоолорунун өзгөрүүсүнө себепчи болуп келе жаткан жашоого машыктыруучу Максат Мухтаров бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы келип алдыңыздарбы? Ооба. Угармандарыбыз да күтүп калгандыр. Жана ошондой эле биздин студиябызда Максат Мухтаров менен биргеликте бир канча алгылыктуу иштери менен эл оозуна алынып калган Кыргызымдын дагы бир мыкты жигити, Өнөр Кенчи чыгармачылык борбору коомдук фондунун негиздөөчүсү Чыңгыз Жапаров да конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутман. Бүгүн дагы угармандарыбызга жакшы бир теманын алкагында сөз кылалы деп турабыз. Теманы жаңыртып коелу, анан ага чейин угармандарга дагы айтып өтөрүм. Телефон чалып суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Телефон номерубуз 0312 68 06 06. Ошондой эле 0552 68 06 06 WhatsApp номеруна дагы суроолор болсо жазыңыздар. Максат мырза, суроо сизде болсун. Кар абдан калың жаап атат. Маанайыңыз кандай? Маанай абдан сонун бүгүн. Кыштагыдай жап-жаркын, апапак. Мен жашаган жерде кыш болбойт да. Мен үчүн кар аябай мындай жаңылык болуп атат азырчы. Бир жылда бир көрүп атат. Мындай кыш, мисалы биз кышта кар көрбөйбүз да. Гуанчжоудо жашайм. Бул жакта кыш болсо уже мурдакы элестер келип атат, кичинемдекичи. Ошо кар болбосо деле адамга башкача сезим болот экен. Баракелде. Бүгүн кайсыл теманы алып чыгалык? Үйрөнүү процесси деген тема боюнча болот. Үйрөнүү, мисалы адамзат баары бул дүйнөгө келгенде сөзсүз бирдемке үйрөнүп турабы. Анан үйрөнүү процесстери мисалы бул жерде 4 баскыч болот да үйрөнгөндө. Мисалы азыр Чыңгыз мырза сизге айтсам, ботинкеңиз чечилип калыптыр десем, эмне кыласыз? Автоматтык түрдө байлап коем. Карабай эле даже. Карабай эле байлап коесуз, Значит, муну билет экенсиз. Эми ушуну мындай талдайлы да, качан билдиңиз муну? Мисалы айталы, сиз 1 жашыңызда ботинкеңиздин боосун байлаганды биле белеңиз? 1 жашымда бут кийимдин боосун деле билбесем керек. Ошо 1 жашында билбейт экенсиз, туурабы? Ошол байлоон эмес, өзүн деле. Ошо билбегениңизди ошол убакта биле белеңиз. Билбегенимди деле билбейт болчумун. Караңыз. Боонун эмне экенин билбейт болчумун. Ошол да. Адам баласы бир нерсени үйрөнүүдөн мурда биринчи баскычы адам баласында билбегенин билбейт да. Азыр сизде айттым, бооңузду байлаганыңызды биле белеңиз десем, сиз билбейт элем дедиңиз. Ошо билбегениңизди да биле белеңиз десем, аны да билбейт элеңиз. Анда биринчи баскыч, үйрөнүүнүн биринчи баскычы билбегенимди билбейм. Анан 3 жашка чыктыңыз дейли. 3 жашка чыкканыңызда апаңыз ботинке сатып берди. Анан ботинкеңизди кийгизип атат 3 жашта, сиз өзүңүз кие албайсыз да. Анан карасаңыз апаңыз бооңузду байлап аткан болот да. Анан сиз биринчи жолу жашооңузда боо көргөн үчүн ботинкеңиз боону анан көрдүңүз дагы мен байлайм деп апаңыздан сурадыңыз, Анан байлаганга аракет кылдыңыз, анан байлабай дагы ыйладыңыз дагы апа байлап бер дедиңиз, Ошондо эмне болду? Ошол ситуацияда. Аракет кылып көрдүм, мен билем деп ойлодум, бирок билбейт экен, байлай албай калгандан кийин билбегенимди билдим да. Андан кийин ошо адам баласы билбегенин билет да. Анан кылат, анан билбейт экенмин деп ошону кабыл кылат да. Мен билбегенимди билем болуп калат. Анан чоңойдуңуз, 5 жашка келдиңиз, 6 жашка келдиңиз, ботинкеңизди өзүңүз байлай баштадыңыз да. Акырын байлай баштадыңыз, уже байладыңыз. Ошол состояниеде адам баласы сиз эмне кылдыңыз? Ошол состояниеде уже билип калдым дейсиз да, билгенимди билем болуп калды. Кайта башка кетели, биринчи состояниеңиз билбегенимди билбейт элеңиз, туурабы? Андан кийин билбегенимди билдим. Билбегениңизди билдиңиз. Үчүнчү состояниеде билгениңизди билдиңиз болуп калат. Биздин эң мындайча айтканда, биздин үйрөнүү процессте көбүнчө ушул жерге келип токтоп калабыз да. Билгенимди билем депчи. Мисалы, бул кандай нерсе болсун, бир какой-то жөндөм болсун, бир нерсе болсун, билгенимди билем деп, уже мен билем деп, көбүнчө ошол жерде токтоп калат да. Токтогондо ошо ийгиликтин сырынын бирөөсү да ошол жерде токтобой улантып кетиш да. 4-үнчү баскыч эмне билесизби? 4-үнчү баскыч ошол нерсени кылып калып, азыр сизге айттым го. Бооңуз байлай аласызбы десем, сиз айттыңыз эмне дедиңиз? Мындай автоматтык түрдө байлап койдуңуз да, уже сиз билгениңизди билбей калдыңыз. Мисалы, машина айдайсыз да, туурабы? Машинаны биринчи үйрөндүңүз, теоретиканан айдай баштадыңыз. Азыр эмне кыласыз? Айдап барып үйгө келип калсаңыз, үйгө келип калыпмын дейсиз, автоматтык түрдө подсознательно деп коет го, ошентип айдайсыз да. Же болбосо баратып, мисалы, оңго же солго бурулсам, автоматтык түрдө колум өзү эле поворотник жандырып коет да, өзүңүз байкабайсыз да. Ошондо сиз машина айдаганды билген болосуз да. Биздин эң маанилүү нерсе, биз бир нерсени 4-баскычка чейин үйрөнсөк, ошондо эң
максималдуу түрдө үйрөнгөн болобуз дагы бул нерсе аябай маанилүү нерсе. Бүт ушундай мындай маанилүү жөндөмдөрдү мисалычы адамгерчилик же баягы үйрөнүү же баягы кечээги темабыз мындай ачыктык, мисалы бир нерсени үйрөнүүгө ачык болгондор ошол даражага алып келсек, анда ошол убакта анда керемет башталат. Эмнеге дегенде сиз жанагы аябай маанилүү нерселерди кыйналбай эле кылып каласыз да. Кандай автоматтык түрдө мисалы биз дагы жана эмнени каалайсың дегенди өттүк го, ошону эмне каалаганыңызды сразу автоматтык түрдө билесиз. Анан кандай мамилелериңиз аябай өнүктүрөсүз. Анан бирөөгө мисалы жылмайсаңыз менде көп болот да. Мен мындай элдер менен жылмайып сүйлөшөрөм да, баягы Америкага барганда же башка өлкөгө барганда булар элдерде мындай жылмайып, коңшуларына жылмайып, ошентип эме кылган көнүп калганда мен кээ бирде баратып мындай лифтке түшөм да, лифтке түшүп анан карасам элдер мага жылмаят да. Анан айтып коем, эмнеге булар жылмайып атат десем, көрсөм мен өзүм аларга жылмайпмын да. Өзүм байкабайм. Ошондой ситуация экен. Бул нерсе мага аябай жакшы болду. Эмнегенде элдер менен дайыма мындай жылмайып тосуп атат да. Мен өзүм байкабайм да. Мен ойлоп жүрөм, элдер мага жылмайып атат депчи. По идее мен биринчи өзүм жылмаям. Өзүм ошо подсознательный кылган үчүн аны өзүм байкабай калам. Ошон үчүн бир нерсени үйрөнүүдө бүгүнкү өзгөчө тема ошол болуш керек да. Ошол теманын алкагында сүйлөшөбүз. Значит, биз бир нерсени үйрөнгөндө 4-үнчү баскычка чейин үйрөнүшүбүз керек экен да. Эгер токтоп калбай. Көбүнчө биз 3-тө токтоп калабыз. Мисалы, мен тренинг өтүп атам да, мисалы кечээ калган нерсем, элдер айтат да, мисалчы, бул мен билген нерсе экен, бир аз систематичный кылып коюптур дейт да. Билген нерсе өтөт, бирок өзү ошол нерсени кылбай атат да. Значит, жашоонда пайдаланбай атат. Мындай бир автордун сөзү бар да, эгер дейт, сен бир нерсени кылбай жатсаң, анда сен билген болбойсуң дейт да. Ал нерсени билбей. Мисалы сиз азыр машина айдаганды билесиз. Анткени подсознательно айтат. Тиш жууганды билесиз, көчөгө чыкканда жасанып чыгышты билесиз. Конок келсе дасторкон салышты билесиз. Буларды билесиз деп билинет да. Анткени сиз муну подсознательно кыласыз. Эгер айтсам англисче билесизем, англисче мен билем, бир аз сөз жазсам эле болду, меники нормально дейсиз да. Сиз аны мындай ойготкондо эле сразу англисче сүйлөй албасаңыз, анда билген болбойсуз да. Кыргызчаны билесиз. Анан кыргызча сөзүндө айтайын. Мисалы, кыргызча билесизби? Билем. Бирок качан үйрөндүңүз эле? Тилим чыкканда эле кыргызча чыккан. Эсиңизде жок. Сиз ошол убакта эле уже кичинеңизде эле угуп уже баягы киргенде качан кыргызча үйрөндүм билбей калгансыз да. Менин англисчем деле ошондой болгон да. Качан англисче үйрөндүм эле деп баягы биринчи сөздөрүм эмне эле эсимде жок да азырчы. Азыр мындай уже кайра үйрөнөрөп эсиңден чыгып калат да. Ошон үчүн сиз бир нерсени баягы билбей калганга чейин үйрөнсөңүз, ошону билбей, ошондо сиз үйрөнгөн болосуз да. Ошону үйрөнүүнүн акыркы баскычы ошол. Ошого көбүнчө өзгөчө мына жашоо машыгуучу деген темалар буну бир эле угуп коюш эмес, ошон үчүн машыктыруучу дейт да, тренер. Мисалы мен тренермин да, тренер эмне кылат? Мисалы сиз качалкага барсаңыз, залга барсаңыз, ошо упражнение кыласыз да, жанагы эмени көрөсүз да, барбел же дамбел деп коет, ошону көтөрөсүз да, бир эле. Анан булчуңуз мындай эме болуп аябай сүйүнөсүз да. Анан болду, үйгө кетип ошол менен жатып аласызбы же келбей коесузбу тренингге? Жок, келип ошол эле нерсени кыласыз, туура? Ошол нерсени канча жыл кыласыз? 1 жыл кыласыз, 2 жыл кыласыз, 3 жыл кылганда анан булчуң чыгат, анан телосложениеңиз аябай мындай чоң болот да, мындайчы, анан мындай сулуу көрүнөсүз да. Ошол сыяктуу эле тескерисинче кайра таштап салганда автомат форма бузулат. Ошондой мисалы. Азыр мисалы залга барган киши өзүн дайыма кармап жүрөт да. Итак эле дайыма ошондой формада жүрүш үчүн дайыма залга барат да. Ошол сыяктуу жашоого, машыгууга деле ошондой. Сиз бир нерсени билем деп өтүп кетсеңиз, ал билем деп мына подсознание 3-үчү форма болот, 3-үчү баскыч болот го. Уже билдим деп калат, ошону калат. Ал билген болбойт. Билсеңиз аны аткармаксыз. Постоянно аткара берсеңиз, итак эле баягы подсознание кирип калганда ошондо билген болосуз да. Ошон үчүн жашоого, машыгуудагы тренинг сыяктуу да. Күнүгө ошол эле нерсени кыласыз. Бир жумада бир мисалы машыгууга барасыз. Подсознаниега кирип калганча кылсак, кийин уже аны ойлонбой эле кылып баштайсыз. Ошо эң жакшысы ошо кыйынчылык болбой калат да. Сиздин ишиңиз каалаган нерсеңизди алып подсознаниега киргизүү. Подсознание киргенден кийин сиздин ишиңиз бүттү. Анан жата бересиз үйдө, анан ал өзү боло берет да. Мындай сыйкыр. Чын азыр сиз тишим жууйм деп күнүгө ойлоносузбу? Үйгө барсам тишимди жууйн, анан эртең менен турган тишим. Ал жок, уже сиз подсознание кирип калган, кыла бересиз. Анан эмне кыласыз? Эшикке чыкканда мындай жасанып чыгайынбы, жасанбай чыгайынбы деп ойлонбойсуз. Мисалы сол аял кишилер, аларга уже аябай кирип калган подсознание. Эртең менен эле даярданып баштайт. Эртең менен эле уже жарым саатын неге алат? Жарым саатын заранее кабыл кылып койгон. Анан мен ошончо кетсе проблема жок. Мен жасанып чыгышым керек. Расчет заранее расчет алат да, ужечи. Мисалы бир жерге 5ке бара турган болсо, анда уже 3-тө даярдана баштайт дегенде да.
ошол демек кайталап туруш керек. Укканыңды жасап кайталап турган үчүн анан кийин баягы аң сезимге сиңип калгандан кийин автоматтык түрдө өзүнөн өзү аны кыйналбагансыз. Кайталоо деген мындай да, сиз бир нерсени подсознание киргизиш үчүн чоң киши түз эле киргизе албайт да. Аны 7 жашка чейинки бала ал түз кирет агачы. Эмне үйрөнсө түз эле подсознание жазылат да. Ошого эмне деп коет, 7синде кандай болсо 70те ошондой дейт да. 7 жашына чейин программа түшүрөт, мисалычы скачать этет программаларды, приложениялар түшүрөт. 7ге толгондон кийин ал приложение бүтөт, подсознаниясы мындай түз эле жазыла албайт да аякачы. Ошондон кийин ошол программаларды 70-че чейин колдонот. Ошон үчүн биз көбүнчө ата энебизге окшош нерселерди кылабыз да. Мисалы мен коучинг кылганда аябай кыйналбайм да. Анан мен ушуну уккандан кийин анан неге коучинг кылганда кыйналбайм? Анан баягындай бухгалтерия, эме иштериме келгенде, бизнесиме келгенде кыйналып атам да. Көрсөм мен апам мугалим экен. Анан мугалим болгончо мага сабак берүү, бирөөгө аябай бирдемкени үйрөтүү аябай жагат, анан эме кылат, мага кыйынчылыгы жок экен да. А башка эле баягы даже педагогический бүтүргөн мугалим сыяктуу эмелер көбүрөөк аудиторияга чыгып калса мындай толкунданып кетет да. Анткени алардын баягы 7ге чейин приложение түшкөн эмес да. Значит, мага түшкөн, бирок мага да башка приложение түшкөн эмес да. Мисалы бухгалтерский приложение, эсепчот. Эсеп жагы. Анан мен мурда эсепти даже оюмда көрө албайтым да. Мисалы $500,000 кандай мындай сан көрүнбөйт да, элесимдечи. А мен досторум бар, бир досум бар, ал бизнес кылган үчүн эмне айтсам эле калькулятор кырмайт да, мындай только сан менен иштейт да. Анан мен үйрөндүм да, значит мен ошо акчаларды же баягы бухгалтерияны жакшы билиш үчүн анда мен сан менен иштешим керек. Азыр уже көрүнө баштады да сандарчы. Оюмда ошо сыяктуу болуп. Ошого үйрөнүү болгондо бул үйрөнүүнү таштап анан кичинемде баягы жаш бала эме сиңип алат, ол болот да, менде болбойт деген нерсе жок. Мен азыр мисалы ошо бухгалтерияны, акчаны же баягындай эмени, сумманы, чоң суммаларды буну мен аябай өзүм тренинг кылам да. Анан бул канча турат, канчага болот, канча акчасы болот. Мисалычы бир кишинин канчасы сол эме болот. Мисалы жанагы биздин суроолор бар го. Эмне деди эле, кечеги суроону айтып коесузбу, кече сурап атканда. Айтып бирок өзү эмнеге кедей деген сыяктуу суроо болчу да. Азыр тапканга аракет кылайын. Ошо суроону кече суроого жооп бере албай калдык, анан кеткенден кийин сурап атпайбы? Кеткенден кийин сураптыр. Буну көөлө сурайт да, көп кишилер сурайт. Мисалы коучтарга сурашат да бунучу. Бир жагынан мындай да, коучинг дегенде баягы элдерге түшүнүш үчүн кээ бирде ютубтарда, эмелерде ушундай коучтар болот да. Алардыкы мындай ошол мисалы американецтер бар. Мындай бай болбосо, эми анчалык бай болбосо деле бир арендага алат машинаны, үйүнө, анан арендага көрсөтөт да, Феррарисин коет дагы, мына иштедим, ушул чыктым деп мындай эл тартат да, мындай чыккандачы, клиент тартып, аны угуп, элдер аны угуп эме кылат. Мындайлар бар, эми мындай чыкканда чыныгы эмесин көрсөтпөй кылгандар бар да. Буну мисалы кино катары калсаңыз да болот да. Бирок аны сурап, ал эле айтканын кылбайт экен, өзү кылбай эле мынтип үйрөтүп атат дегенде, сиз ошо суроо берген кишиге мен дагы суроо бермекмин да. Анын кылып кылбаганы сизге маанилүүбү? Ал кылса, сиз дагы аны кылып, кылбаса кылбай коюп атасызбы деген сыяктуу да. Бул жерде үйрөнгөн киши эмесине карабайт, ким үйрөтүп атат. Ким үйрөтүп атканга караса, уже ал көп нерсени үйрөнө албайт да. Мисалы жаш бала чоң кишиге үйрөтмөк беле дейт. Зээни жабык болгондо баягы teachability индексичи. Анда, конечно, жаш бала үйрөтө албайт деген үчүн ал киши жаш баладан эчтеке үйрөнбөйт. Жаш баладан көп нерсе үйрөнсө болот да. Мисалы, сизге айтайын, жаш балдардан 3 нерсе үйрөнгөнмүн да. Аябай маанилүү нерселер да. Биринчиси эмне? Ошо үйрөнүү процесси болбой, биринчиси мен жаш балдардан үйрөнгөн нерсем, жаш балдар мисалы эмне кааласа бүт күчүн колдонот экен да. Мисалы жетиш үчүн сиздин балаңыз баягы билем го, баягы видео звонок кылып атканда бир нерсени кааласа артынан тура берет, аягында эптеп, анан макул эми кийинчерээк сүйлөшөлү деп баланын айткан кыласыздар, ал бала жетти да максатына. Биз эмне кылабыз? Бизнеске баштайбыз, бир ишке баштайбыз, анан бир аз болбой калган экен, айтаң болбойт экен, таштап салабыз. Эгер балага окшоп эмне каалаганыбызга бүт күчүбүздү колсок, энергия, бүт сознание, подсознаниябыз бүт баарын колдонсок, ага жетебиз бала сыяктуу. Мен балдардан ошону ойлойм. Бир нерсеси аябай күчүн көп колдонот. Экинчиси, жок жерден бактылуу болот. Сиз бактылуу болгондо гана байлык эмелер келет да. Бактылуулук эмеси, потому что настроениңиз жакшы болсо, жакшы болгон жакты көрөсүз да, ойлоносуз, жакшы ойлонасыз, баягы негатив нерселер болбойт, анда өнүгүү болот да. Ошон үчүн бала мисалы жок жерден эле бактылуу болот, туурабы? Бирдемкени ойлонуп туруп эле, кичинекей бирдемке таап алса же. Биз бактылуу болуш үчүн же кубанычыбыз үчүн канчалаган нерсе болуш керек, мисалы канчалаган миллион акчалар табышыбыз керек. Үй салышыбыз керек, мындай элге чыгып, мындай известный болушубуз керек, анан бактылуу болобуз дейсиз да. Ага чейин бактылуу боло албай жүрө беребиз да. Ошол сыяктуу бала, эгер сиз өзүңүздү жөндөн жөн эле бактылуу кыла алсаңыз, бул аябай чоң ийгилик да. Анан иштериңиз, анан жашооңуз аябай тез оңолот. Үчүнчүсү эмне? Булар жөн турбайт да. Мисалы, азыр сизге айтсам, ушул жерде
20 мүнөт күтүп отуруңуз десем эмне кыласыз? Күтүп отура бересиз Отурам, эчтеке кылбайсыз, ойлонуп эчтеке кылбай отура бересиз. Балаңызга айтсак могул жергечи ушул жерде жөн отур десем эмне кылат? Ал бүт нерсени карап чыгат да, мындай үйрөнүп чыгат, мисалы жөн отурбайт да. Ошол сыяктуу 3 нерсе үйрөнөт. Биринчиси эмне? Каалаган нерсесине бүт күчүн колдонот, үйрөнүп атат да, ал бала үйрөнүү аябай күчтүү. Неге балдар күчтүү дегенде ошол сыяктуу да, бүт нерсесин колдонот. Экинчиси эмне дедик? Экинчиси жок жерден бактылуу болот. жок жерден бактылуу боло алат. Үчүнчүсү сөзсүз бирдемке кылып турушат да, жөн эле жата бербейт да. Үйрөнөт, сөзсүз үйрөнөт да, бирдемкени изденет, эме кылат. Ошол сыяктуу алардан 3 нерсени үйрөнөт. Ошон үчүн сиз мисалы үйрөнгүңүз келсе, баягындай эмоцияларыңыз же ал эмне деген сөз бар эле, сурашат го көбүдө. Сен өзүң эмнеге жеттиң дегенчи. Сен өзүң эмнеге жеттиң? Бул аябай көп суроодо бул нерсе ошол сураган кишиге зыян алып келет да. Мен азыр Автоматтык турда teachable индекс түшөт дагы уже эме жаап койт, эмоция аны жаап койт да. Эмне дегенде анда ал кишинин кээ бир нерсе бир аз башкача проблемасы бар ал кишининчи. Эмне кандай проблемасы дегенде бир какой-то бир сен мага эмнени үйрөтөсүң, мындай десе акыл үйрөтпө деген проблемасы бар да. Эгер сен мага любой эле кишиге акыл үйрөтпө деп өзүнө ошондой кылса, анда ал киши эми үйрөнө албайт. Бирок ал кишинин да проблемасын билем да. Ал кичикейинде өсүп атканда балким эң кичинекей бала болот кээ бирдечи. Анан чоң байке эжелери муну кылбайсың деп мынтип айта берип, ал уже тажап калган да. Анан эч кимден уже алгысы келбей калган, потому что өмүр бою ошентип угуп келген да. Ал айтат, мага үйрөтпөй эле койгула, өзүм да билем деп айтат, бирок байкеси, эжеси, ата энеси ошо эң кичине болгон үчүн үйрөтө берет. Же какой-то бир мектепте бир комплекс болгон. Өзүнүн комплексин издеш керек да. Ошону тапкандан кийин, ошону жеңгенден кийин ал киши антип айтпай калат. Ал өзүнө сен эмнеге жеттиң, мисалы мага айтсачы, бирөө айтат, эгер айтса, маса сен өзүң ушинтип үйрөтүп атасың, сен эмнеге жеттиң? Жанагы бай адамдар деп эметип атабыз. Биринчи байлык субъективный да. Мен сизге айтам, азыр мен Гуанчжоудо жашайм да, анан мен кругумду чоңойтом деп эмелерге кирдим. Азыр мисалы бир кишилер менен чай ичем да. Ал кишинин мисалы Австралияда бизнеси бар, 30 миллиард долларлык обороту бар да анынча. Ал киши менен сүйлөшкүм келет, негенде ал ошончо 30 миллиарддык эме да, кишинин бизнеси бар. Ал киши кантип ойлонот? Ал киши кантип эме иш кылат? Кантип чай ичет дейли, кофе ичет же кандай какой-то бир эмелер. Өзүн кандай алып жүрөт, кандай сөздөр болот, кайсы темада сүйлөшөт. Бул мага аябай маанилүү, эмеге дегенде ал аябай мындай менин көзүмдө 30 миллиард оборот бул чоң эле акча да. Азыр Кыргызстандын Кытайга карызы канча мисалы? Значит, бул жерде кытайлык бирөөсү же башка бай өлкөдөгү бир эле кишинин эмеси экен да, мындайча айткандачы. Бир эле кишинин акчасы экен да, мындай айтканда мен ошондой эме кылып калдым. Значит, байлык дагы субъективный да. Мен мисалы коучинг өтүп атканда сурайм да, сиздер эл катары жашайсыздарбы деп атам. Бүт баары кол көтөрдү, биз эл катары жашайбыз дейт. Анан ал жерде мен тааныган кишилер бар. Бирөөсү мисалы канчалаган чайхана, ресторандардын ээси да, анын акчасы, машинасы чоң. Ал деле эл катары жашап атам деп атат. Анан айлыкка иштеп атат. Ал деле эл катары жашап атам деп атат. Студенттер эл катары деп атат. Значит, өзүнүн чөйрөсүндөгү үчүн ал эл катары болот экен да. Ошого мындай эл катары деген деле субъективный нерсе экен да. Азыр мисалы бай киши болсо, мисалы Кыргызстандын эң бай кишинисин айтсак, сиз жашооңуз кандай десем, эл катары дейт ал элечи. Түшүндүңүзбү? Значит, байлык да субъективный. Ошол сураган кишиге мен ачык айтмакмын, сизге канча сом же канча миң доллар же миллиард доллар же миллион доллар байлык болуп эсептелет дейм да. Мен азыр таксиде келаттым, бир киши айтып да, эме дейт да, мисалы максатыңыз барбы, эмне кылат десем, максатыңыз реальный десем, ал реальный эмес дейт да. Эмнеге десем, бир үй куруш керек дейт да. Үй куруш ал таксистке нереальный да. Мындай аябай кымбат болуп атат да. Мен мисалы досторум бар, могу стройкаларда иштеткенчи. Ал кишиге бир үй куруш ага реальный эмес, ал жерге ал бир келип мындай бирөөгө подарка кылып коюшу мүмкүн да үйдө. Түшүндүңүзбү? Баягындай субъективный нерселер да бул нерселер. Ошого биринчи адам билиш керек да, кайсы чөйрөдө жашап атат. Ошол боюнча дагы элдердин бир эмеси боюнча айтып кетейин. Мисалы ойлосоңуздар, тоо бар, тоо бар дейли. Андан кийин адыр бар, анан дарак бар, анан чөптөр бар, жер бар, анан жердин асты бар да. Ошондой катмарлар бар, туурабы? Тоодо ким эмне жашайт? Бүркүт жашайт. Туурабы? Бүркүт жашап, уясы бар экен, уясында мындай эмне деп коет, балапаны бар. Бүркүттүн балапаны бир күн апасы бүркүт жем издеген чыгып кетсе, балапан түшүп кетет экен да. Тоодон түшүп, даракка түшүп, анан чөпкө түшүп, анан жерге түшүп калат экен да. Апасы келсе, караса баласы жок. Аябай кайгыланат экен да. Балам каякта? Ошол бүркүт баласын каякта издеши мүмкүн?
Ылдыйдан. ылдый жерге түшүп кеткен да, туурабы? Бир күп мындай карап, балам ылдыйга түшүп кетиптир деп ылдыйды карайбы? Жок, андай карабайт экен. Негизи учуп кеткенби дейби? Уча албайт, тем более бала уча албайт. Бүркүттө ылдый деген түшүнүк жок болот экен да. Бүркүттүн баласы жерге түшүп калса, ал балам кана деп туруп ошо тоодо издеп айланып жүрөт экен да. Жерден издебей эле ошол асмандан издеп Ал жүрөт. жер деген түшүнбөйт экен алчы. Мисалы бай киши болсо, ал кедей кантип жашайт аны түшүнбөйт экен да. Мына Франция баягы прикол айтышат да, Францияда мурдакы убакта королевага мындай келишет экен да. Биздин эл ачка нан таба албай атат дейт да. Нан таба албайт десе, королева айткан да, нан таба албайса анда торт жесин дейт экен да. Эми королеванын түшүнүгү нормальный нерсе. Ал же калса торт жей, нан менен торт бирдей эле нерсе да, агачы. Акча жагынан проблема жок да. Ал жерде ачка деп ошентип түшүнүлөт. Ошол сыяктуу. Ачкалдыгын туп билбейт деп коет. Мындай ойлошуңуздар керек да, мисалы, статусуңуздар кандай болсун айырмасы жок. Эми бул жашоодо мисалы аябай акчаңыз жок болушу мүмкүн, же бирөөсү аябай бай болушу мүмкүн. Байларды сиз өзүңүздө ойлойт, ушундай деп логикаңызга жаткырбашыңыз керек да, ал башкача ойлонот да. Байлар дагы кедейлер мынтип ойлосо керек деп антип жаткырыш керек. Экөө башка ойлойт. Мисалы адамды сиз мисалы сиз жакын 5 досуңузду караңыз, катташып жүргөн. Сиздин социальный статусуңуз, анан финансовый эмеңиз ошолор менен бирдей. Туурабы, туура эмеспи? Туура, бирдей. Ооба. Эгер сиз ошолор менен эле жүрсөңүз, сиз ошондой эле жүрөсүз. Эгер сиз жогору чыгам десеңиз, анда чөйрөңүздү өзгөртүшүңүз керек болот да. Бир мындай жаман нерседей көрүнүп атпайбы? Бул уже жашоодо ошондой эле нерсе. Эгер сиз өткөзүп көрсөңүз, бир досуңуз аябай байып кетсе, ал сизди таштап кетет. Ал мажбур, потому что ал башка катмарга чыгып кетти, ал ылдыйды түшүнбөйт, түшүндүңүзбү? Уже кызыксыз болуп калат да. Сиз эгер адамзат катары бүт барыңыздар, өнүкүңүздөр келсе, анда биринчи өзүңүзгө план коюп, жогорку катмарга чыкканга аракет кылышыңыз керек да. Аны бирөө чыгарбайт, эч ким чыгарбайт келип жүр чыгайын деп. Адам өзү чыгыш керек. Албетте бул мурдагы достор менен достукту үзүү дегендик эмес. Ал андай эмес. Мисалы мындай нерсе болот да. Бирок өсүү үчүн ошо өскөн адамдар менен жүргөн жакшы. Мындай айтканда сиз үйрөнүү болуп атпайбы? Сиз өзүңүздүн даражаңыздагы адамдарга жеткениңиз үчүн ал үйрөнгөн процесс бүттү да, мындай айткандачы. Токтоп калды. Эгер сиз бай болом десеңиз, уже бирдемке үйрөнүшүңүз керек. Жок дегенде бирөөнү таанышыңыз керек. Жок дегенде ал эмне иш кылат дешиңиз керек. Ошо үйрөнүү башталат да. Үйрөнүү эмнеге токтоп калды? Биз мектепте окудук, бүттү болуп калды да. Үйрөнүү бүтпөйт да. Сиз канчалык үйрөнгөн сайын байыйсыз, үйрөнгөн сайын бактылуу болосуз, үйрөнгөн сайын ийгиликтүү болосуз. Мисалы Брайан Трейсинин бир сөзү бар да, эгер дейт айлыгыңдын 3% өзүң өнүктүрүүгө койсоң дейт, сенде акчадан проблема болбойт дейт да. Аны буну үйрөнгөн киши 3% коротуп атыптыр. Андан кийин анда канча коротсом ошончо өнүгөт экен, акчасы көбөйө баштаптыр да. Анан 5%ке чыгарыптыр, анан 10%ке чыгарыптыр да. 10%ке чыгарганда ал миллион табаттыр да. Миллион доллардын 10% канча болот? Проценти 100 000 сом болот. 100 000 доллар болот да. Ал айтыпты да, сиз азыр 1 миллион табасаңыз, анда 10% коросоңуз, анда 100 000 доллар акча коротуп экенсиңиз өзүңүзгө дейт да. Өзүңүзгө дегенде эмне? Личный рост, өзүңүздү өнүктүрүүгө. Ооба деп 100 000 коротум дейт. Ал кыйын эмеспи дейт. Бир аз кыйын дейт. Ошон үчүн январдын 1-күндөн баштайм дейт да. Бир коуч алам, тренинг алам, да курска барам, тренингге башка өлкөгө барам, да кыдырам, ошо бүт ошо 100 000-ни бир жылда коротуп бүтүш керек экен да, ошо сыяктуу. Ошого сиз дагы угармандар эмелер, сиз эгер өзүңүздү мындай байлыгыңыз же бактыңызды көбөйткүңүз келсе, анда эме 3% эмеңизди, айлыгыңыздын 3%-ин анда өзүңүзгө көрсөңүз, мында китеп аласыз, бир тренингге барасыз, бир курска барасыз, бир жер чоң киши менен чай ичесиз. Ойлосоңуз, мисалы мен миллиардер менен кофе ичтим. Ал жерде мен көп нерсе өйрөндүм. Бир проблемамды айттым да, мисалы мен инвестиция кылдым, бир бизнеске кирдим эле, мисалы 100 000 доллар жоготтум. Эмне кылайын десем, ал жөнөкөй эле анда жагыдан баштай дейт да. Кайрадан баштайт. Эми мен деле оюма келди, мынчалык киши айтатынын билген жокмун да, анан кайрадан баштасам, анан башка эмне кыласың дейт да. Мындай жөнөкөй эле нерсе, түшүнүңүзбү? Биз башкача нерсе издеп атабыз да, эмне кылабыз же, там көз ачыкка баралыбы же бирден. Гениалдуу нерсенин бардыгы жөнөкөй деп коет эмеспи? Ошо могу үйрөнүү процесси ошондой нерсе да. Биз жөнөкөй адамдар, баягы акылдуу эмес, баягы дүйнөнү башкарбай жөнүнө башкарылган адамдар, биз баягындай нерсе издеп жүрөбүз да. Тигилерден сурасам, аябай жөнөкөй нерселер айтты да. Ушул дейт, аябай ушул үйрөнүү процесси дейт, баары эле билет, мындай экен, түшүнүп койду, койтуп кетти дейт. Жок, буларда мастер эмес да, эч ким. Тигилер мастер постоянно ойлойт. Мисалы бирдемке үйрөнүп атасызбы? Мен биринчиде элем, азыр экинчи степке келип калдым дейт да, баскычка. Анан мындай кылып атам, үчүнчүгө келдим дейт. Төртүнчүгө келелекмин деп кайра кыла берет. Анан бир какой-то ситуация келгенде, уже байкабай кылып калыпмын десе, значит, төртүнчүгө келиптирмин, уже бул бүттү, уже үйрөнүп турмун деп туруп кийинкиге өтөт же башка нерсеге өтөт да. Мындай айтканда, сыйкырдын баары жөнөкөйлүктө.
А биз жөнөкөйлүктү аттап кетсек, анда уже биз мындай айтат да, биз типа жакшы нерсени үйрөтөбүз дейт. Чыныгы сыры ошол жакта, жөнөкөйлүктө. Мындай өнүккөн, өскөн киши, мисалы Чыңгыз Айтматов, Төрөгөч Араматұлы, аны мен таанышымда мындай Германияда жолугуп калдык. Ал киши сүйлөгөндө аябай жөнөкөй сүйлөйт экен да. Мындай аябай мындай жагымдуу эме сүйлөйт экен да, баягы комплекс кылып, баягы детальный бирдем дүйнөдө келип адабий тил менен эмес, кадимкидей эле. Кадимкидей аябай аны таза сүйлөйт ал киши, аябай жакшы сүйлөйт, мындай уксаң эме сыяктуу да, мындай диктордо окуп аткан сыяктуу да. Ошо сыяктуу. Анан ошо биздеги проблема ошо. Анан бир нерсе бар. Үйрөнүү дейт. Мындай бизде бар го, жакшы болуш, жаман болуш бир паста, жакшы болуш аста-аста. Ошо сыяктуу бир нерсени үйрөнүш бир паста. Азыр мен 4 баскыч айтам, билем, үйрөндүңүздөр, туурабы? Анда мастер болуш, точнее 4-чү баскычка чыгарыш өмүрүңдү алат. Аста-аста да. Үйрөнүш бир паста, анда мастер аткаруу аны аста-аста. Ошо сыяктуу да. Ошон үчүн сиз подсознанияга киргизүү аста-аста. Ошон үчүн сиз чоң киши эгер бир нерсени подсознанияга киргизгиң келет десеңиз, анда аны аябай кайталайсыз. Аны аябай башка техникалар бар, анан визуализация ошондой техникалар бар. Аны буюрса тренингдерди да өтөбүз. Азыр телефонуң бар. Биз болсо угармандарга айтып өтөлү, бүгүн бизде конокто лайф коучинг менен миңдеген адамдарга дем берип, жашоолорунун өзгөрүүсүнө себепчи болуп келе жаткан эл аралык масштабдагы жашоого машыктыруучу Максат Муктаров жана ошондой эле Өнөр Кенчи чыгармачылык борбору коомдук фондунун жетекчиси Чыңгыз Жапаров отурат. Биздин коучтун, тренердин атайын тренингдери болот. Бул радиодо кыска форматта гана болуп жатат. Сиздерге мындай үстүртүдөн эле тааныштырып атабыз. Эгерде дагы кеңири угабыз деген болсоңуз, анда 8-февралда мэрия отелде болот, саат 15:00. Мамиле ийгиликтин сыры деген теманын алкагында жакшы сөз болот, кененирээк болот. 9-февралда мэрия отелде болот, саат 15:00. Бул Жеңиш проспектисиде 351-де дареге мыкты бала тарбиялоонун жолу дейт. A better way of raising a great child дейт. Деп аңгысыңыз жаш экен. 10-февралда Президент Сити Холлдо болот, саат 15:00. Бул Ауезов көчөсү 24-тө жайгашкан. Жашоонун пульту ички дүйнөң деген теманын алкагында болот. Бул жерде Максат Муктаров кенен ар бир темага кенен токтолуп, сиздерге жакшы бир тренинг кылып берет. Кеченин коногу биз жакшы көргөн Омар аттуу ырчы жигит, аны дагы айтып өтпөсөк болбойт. Анан телефон номерларын дагы айтып өтөлүк. Телефон номерлары, байланышыңыздар, билет алыңыздар. Эгерде 3 окутууга барам деген болсоңуздар, анда арзандатылган 3000 сомго барасыздар. Бирөөсүнө эле катышам деген болсоңуз, анда 1200дөн. Туура айттым, ооба. 3 күнгө алса, ошол 3600 сом скидкасы менен болот. 600 сом скидкасы менен болот. 0771 494 739 0770 521 321 0708 505 426 номерлер аркылуу байланышыңыздар, байланышып билет алсаңыздар. Андан сырткары 11-февралда Караколдо болот, 12-февралда Ошто, 13-февралда Жалал Абадта, 14-февралда Кызыл Кыяда болот экен. Байланыш үчүн номерлардан бирөөсүн эле айтып өтөлү, жакшылап жаттап алыңыздар. 0770 52 13 21. Эгерде азыр жакшылап тыңдабай калсаңыз, Марал радиосунда жарнама катары дагы ролиги кетет, ошол жактан да угуп туруңуздар. Биз болсо уланта берели, телефон чалыңыздар 0312 68 06 06. Андан сырткары 0552 68 06 06 сандарына WhatsAppка дагы суроо калтырсаңыздар болот. Келген суроолор бар экен. Тренерге суроо дейт. Айылдан келген биз чет тилдерди чала билсек деле уялбай сүйлөй беребиз дейт. Эмне үчүн орусчаны сүйлөгөндөн уялабыз дейт. Ката сүйлөп коем, башкалар шылдыңдайт деген сыяктуу дейт. Буга кандай кеңеш бересиздер деген суроо бар экен. Азыр телефон чалууну кабыл алып туруп, анан кийин суроого жооп берели. Алло. Күнүңүздөр менен бирге болсун. Мирлан байке угатабыз. Мирлан, конокторго иштерине ийгилик, үйгөлүк убакыт каалай. Рахмат. Силерге бир суроо, бактылуулук дегенди кандай түшүндүрүп бересиздер? Эмне деп түшүнөсүздөр? Адам баласын бактылуу адам бактылуу дегендичи. Мен мындай түшүнөм да. Сиз бактылуусузбу? Кудайга шүгүр, эртең менен турганда сыртта тынчтык болсо, согуш болбосо, тиги Ирак же тиги кайсы бир мамлекеттерде болчу. Анан
үй бүлөң тынч болсо, жакшы көргөн адамдарың жаныңда болсо, жумушуң бар болсо, анан мара койгондо жакшы көргөн үндөр сүйлөп атса, мен бактылуумун деп ойлойм. Рахмат силерге. Чоң рахмат Мирлан байке. Чоң рахмат сизге. Бул аябай кандай десем, сиздин аябай уникальный киши экенсиз. Мындай аябай жакшы айтып берди, мындай жөнөкөй кылып айтып берди, бактылуум деп. Анан бактылуунун башка бир эмеси дагы бар. Эгер азыр угармандын айтканына кошулуп кетет да бул нерсечи. Бул деген сөз бактылуулук бул прогресс деген сөз да. Бактылуулук өнүгүү деген сөз. Бир адам өнүксө гана бактылуу болот экен да. Азыркы айткан деле мындай тынчтык болсо деп, ошо тынчтык деген бул өнүгүү деген да. Мурда талашып тарпсың, өнүгүү какой-то системаларды же эмелер чыгарып, закондор чыгарып тынчтандырып атпайбы? Бул өнүгүү да. Мисалы сизге айтсам, кандай десем, иштериңиз жакшы болсо, сүйнөсө жакшы болуп атат дейсиз да. Эмне прибыль түшүп атат, же мындай карьераңыз көтөрүлүп атат. Эгер прибыль бизнесиңиз жакшы болбосо, өнүгүү болбосо, андан мындай настроениңиз жакшы эмес да. Же үй бүлөңүздө менин келинчегим уже күнүгө эртең менен тамак жасап, мынтип мен аяп тойгозуп, кийинтип жөнөтүп атат, уже өнүгүү болуп атат да. Аны сүйнөсүздөр, ошо сыяктуу. Өнүгүү, бактылуулук деген менин эмем боюнча кыскача аныктамасы бул өнүгүү. Любой тармакта өнүгүү, үй бүлөлүк тармакта, бизнес тармагында, өзүнүн личный рост тармагында, коомго салым кошкон тармагында өнүгүү бул бактылуулукту алып келет да. Мен да азыр аябай бактылуу болуп атам, Кыргызстанга келгенде мындай билгендерим бөлүшүп атам, элдерге жардам берип атам. Мен өз эме болуп атат да, анткени биз азыр бир мындай жекечеде иштеп атабыз да, бир семьялар келип атат да, мисалы ажырашып кетти мисалычы. Аны ошондой коучинг кылып туруп ал мындай жарашты да, мага аябай кубандым да. Мен даже айтам, ошо Кыргызстанга келип ошол кишини жараштырган эгер мен себепчи болсом, анда мен ушул бүт келип расход кылып мынтип убактын коротуп кеткен нерсеге эме да. Үй бүлөдөн алыңыз, жетет, ошол жетет. Ал бала үчүн аябай сүйүндүм. Ал себеп анткени ал кызы да бар экен, мындай эме бар экен да. Ал кызы мындай мага аябай чоң бакыт берди да. Ойлосоңуз, бир баланын эң бактылуулугу эмне? Ата энесинин чогуу болушу. Туура, бул деген дүйнөдөгү эң бакыт нерсе. Ооба, бактылуу адам деген бул башкага бакыт тартуулай алган адам деп коет болуш керек. Анан бакытты дагы ар ким өзүнө жараша түшүнөт болуш керек. Мисалы, кээ бирөөгө балким ошол согуш жагышы мүмкүн, ошол учурда бактылуу болушу мүмкүн. Андайлар да болушу мүмкүн да, чынбы? Келген угарманыбыз бар экен. Жок, тилекке каршы алыстап кетти. Эми биринчи угарманыбыздын WhatsApp'тан келген суроосуна дагы жооп берип койсок. Айылдан келгендер чет тилде сүйлөй беребиз, билсек билбесек дагы дейт. Бирок орусча сүйлөгөндөн уялабыз дейт. Эмне себептен мындай? Мисалы орусча сүйлөсөңүз катаңыз оңдогон көп киши болгон үчүн ошончо сүйлөбөйсүз да. Англисче сүйлөсөңүз катаңызды эч ким оңдойт да, анткени алар да билбейт да. Сиз келип арабча үйрөнсөңүз, сиз анда номер один болосуз да. Же какой-то корейче үйрөнсөңүз, же Африкада бир тилди үйрөнсөңүз, эч кыйналбай сүйлөйсүз, анткени эч ким түшүнбөйт аныча. Ошол жагында. Бирок ошон үчүн ошол кишини сүйлөгөн үчүн кубанып да. ал мен билем деп мактанып сүйлөйт да, мисалыча. Ошол сыяктуу сиздин ситуацияңыз ошол экен, бирок сиз орусчаны үйрөнөм десеңиз, биринчи мындай өзүңүздү кандай десем, кыйнабашыңыз керек да. Кандай десем, мындай өзүңүзгө жакшы түшүнүк беришиңиз керек да. Эгер орусчаны билсең бирөө күлүп атат, сиз анда психологически өзүңүздү жеңишиңиз керек да. Буну жеңбесеңиз, анда кыйналып жүрө бересиз. Демек өзүңүзгө бааңыз ылдый деген дагы түшүнүк болуш керек бул жерде. Сиз өзүңүз эч ким айтпаса деле келсеңиз орусча билбесең, анда кедейликте айылдан келген, дагы бизде тоодон түшкөн, баягындай өзүгө заранее жабыштырып алганбыз го. Сиз ошолордон эле арылсаңыз болду, сиз кыйналбай эле уялбайсыз, түшө бересиз. Бизге телефон чалуу бар. Алло. Алло. Саламатсыз, бугатабыз, түз эфирдесиз. Бул эмеси бекер экен үйрөтүсү. Үйрөтүү бул жерде бекер, радиодон эртең дагы болот буюрса. Бирок жанагы биз айтып аткан жерлерде кичине эле тыйын турат, аз эле. Атайын кыргызстандыктар үчүн деп капчыкка карап, өзүбүздүн уулубуз эмеспи, арзан кылып атыптыр. Бир киши бир сабагына катышсаңыз 1200 сом болот. Эгерде үчөөнө тең катышкан болсоңуз, 3 теманы тең угам деген болсоңуз, анда дароо төлөп койсоңуз 3000 сом болот. Эме булар аргасы жактан келип алып эле англисчени үйрөнүп келип, Кыргызстандын кайраканы соруп атат го булар. Акча сурап эле, акча алып эле үйрөткүсү келсе бекер үйрөтпөй. Жок, каалабасаңыз барбай эле койсоңуз болот, байке. Жок, мында каны соруп атат, аргасы жактан келип алып эле. Байке, сиз эгер чын эле кааласаңыз сизге бекер болот. Келиңиз, мен сизге бекер кыл анда, сен кыйын болсоң. Анан элдин калса 3000 акча чогултуп алып кайра кетип каласың Америкага. Жол кирең табып. Мен таштап коеюн бияка.
акча керек болсо таштайды, кыйратат. Рахмат байке, чоң рахмат. Ушунчалык негатив байкебиз чындыгында көп окуш керек окшойт. жок, мен ал кишини да түшүнүп атам. Ал кишиде өзүнө ошондой мындай негатив эмен көп көргөн окшойт да. Мисалыча ал киши азыр угармандын айтканы боюнча деле сырттан келип акчаны чогултуп кетти да. А мен мисалы бул билимдерди алыш үчүн мисалы Америкадагы университети мисалы жылына $30,000 болчу да. А мен бул нерселерди үйрөнүш үчүн өткөндө $100,000 коротуп мындай эме болдум. Ошол сыяктуу. Анан бул жерде чын эле баягындай негатив болуп эчтеке эгер алганын билбесе ал киши эме кыла албайбыз да. Биз аны өнүктүрө албайбыз да. Бир нерсе мындай бар да, ийгиликтин сырын айтат да, бир аябай бай киши айтат да. Дейт, ийгиликтин бир акысы болот дейт да. Ошол акы алдын ала төлөнүш керек дейт да. Ошондо гана адам ийгиликке жетет. Бул баягы ресторанга окшош эмес дейт да. Кафеге барып тамак жеп алып туруп, анан кийин акчаны бер. Мисалы мен ийгилик кыл, мен анан кийин мен сага акчасын берейин. Андай нерсе жашоодо болбойт экен да. Ал байкеге да айтмакмын. Азыр өзү эмне жумуш кылса, мисалыча, анын акысын сурап атат да, туурабы? Ал эмне канчалык бирдемке кошумча кылса, элдер ошого төлөп атат. Анда ал байкеде мындай болуш керек да. Анда сиз алда бекер иштеп бериш керек да. Анда баласын ким багат аны, туурабы? Алда мен эч кимди мажбурлаган жокмун да. Буну каалаган киши келип атат да, бул базарда. Сөзсүз, ар бир нерсенин акысы бар, ар бир убакыттагы эмгек дагы бааланышы керек. Анан бирөөнүн акысына кирбей элеке, аны үчүн дагы чоң жооп берип калышыбыз мүмкүн. Бул жактан болбосун тигил жактан. Бизге келген суроо бар экен. Англис тилин үйрөтүү боюнча дейт. WhatsApp номерун айтып коесуздарбы дейт чын кыз. 770 521 321 WhatsApp'тан жазсаңыз сизге кенен маалымат жиберилип, анан үлгү сабак жиберилет. Ошого карап катышам, катышпайм чечим чыгарасыз. Мына ушундай. Телефон номерубуз 0312 68 06 06. Болгону 4 мүнөт гана убактыбыз калган экен. Жетишсеңиз чалып сурооңузду берип калыңыз. Дагы келген билдирүүлөр бар. Тренинг канча сом деди. Максат Муктаров азамат жигит экен, ишиңе ийгилик каалайм деген дагы жакшы билдирүү бар экен. Тренингдер боюнча айтып өттүк. Бир сабагы 1200 сом. Эгерде үчөөнө тең катышам деп дароо бере турган болсоңуз, анда 3000 сом болот. Албетте ал бир сабакта Бир эле саат эмес бирок. 4,5 сааттык программа болот ал жерде. Ошол чоң теманын алкагында анын астындагы кичинекей темалар да болот. Мындайча 3-4 тема өтүлөт да. Кенен бардык суроолорго жооп берилип, ал жерде кайсыл тармакта болбосун жооп берилип, жардам берилгенге аракет кылат. Ооба, мына ушундай. Келген билдирүүлөрдү, кечээкилерди мен тапканга аракет кылдым. Максат Муктаровго суроо дейт, лайф коучтор кантип баюуну үйрөтөбүз дейт, өздөрү бай бекен дейт. Ошол суроону издедик элек. Жооп ошо жана айттым го, бай деген канча нерсе. Мен мисалы ошол айланып жүрөм ошондой кишилер да. Анан мен канча өлкөнү кыдырдым. Анан байлык дегенде мисалы мындай да. Менин расходум аябай көп да. Мисалы мен башка өлкөдө жашайм, ал жердеги канчалык мисалы мектептер кымбат мисалычы. Анан ошолорду мисалы ушундай айтсам, менин 1 жылдык расходумду айтайлы. 1 жыл расходум мисалы 100 миңден көп да, 150 миңге чейин жетет да. Ошондой расходду жагышым керек. Андан сырткары башка иштерим бар, ошол кылышым керек. Эми бай дегенде мен кээ бир кишилерге аябай баймын. Кээ бир кишилер үчүн аябай ийгиликтүүмүн да. А кээ бирки жакпаган кишилерге мен бай эмесмин, же эме эмесмин да, туурабы? Мен азыр миллионер болсом деле мени жаман көргөн киши эмне кылат? Жаман жагымды карай берет да, эме жаман карай. Ошо бай бекен дегенде мен өзүмө баймын аябайчы. Мындай өзүмдүн эмем боюнча, анан ошо бактылуу боюнча аябай эме кылып атам. Андан сырткары бул өнүгүп кетет да. Анан байлык кээ биркилер мындай айлыгым менен байым деп ойлобош керек да. Аябай кааласа башка нерсе чыгып кетет да. Байлык мындай бир убакта аябай көп келет экен да. Аябай көп келет экен, даже өзүң эме кыла албай калат экенсиң да. Ошол даражада даже мындай 40 жашта эмне бар го, кризис среднего возраста деген бар го. Middle age crisis. Ошол туура эмес экен да. Ошо азыр ким 35 жаш, 45 жаш арасы болсо, ал өзүнү уже мындан кийин болбойт экен, ушул деп калбаш керек. Буну жөн эле ошентип ойлоп таашыптыр да, элдер ошол убакта. Эми башталат дейм. Эми башталбасын деп элдерди жаап коюш үчүн, шагын сындырыш үчүн ошондой концепция чыгарыптыр да бул мировой эмеде. Ооба, жан дүйнөңүз бай болуп, анан адамдык сапаттарга жык толгон болсоңуз, ошондо бай болосуз. Акча менен көп нерсени эсептей бергенге болбойт, Ассаламу алейкум жигиттер дейт, силердин дин таанымыңар кандай? Мусулмансыңарбы деген суроо бар экен. Мен кыргызбыз да, кыргыз болгон үчүн биздин таанымыбыз, конечно, биз ата энебиз мусулман болгон үчүн биз да мусулманбыз. Мусулмандык эмелерди аябай кандай изилдегенмин. Анан коучинг менен мындай айкаштырганмын. Ошонун дагы мындай көнчө мусулмандарга бул нерсе мындай мусулмандыкка каршы эмес. Дискаунттар барбы дейт. Дискаунттар бар.
канча көбүрөөк киши келсе ошолорго мындай чалып ошо бир группага бир көп алса көбүрөөк киши алсаңыз чакырып келсеңиздер же болбосо бир жамаат бара турган болсо кесиптештерди алып бара турган болсоңуз анда арзаныраак болушу мүмкүн. дагы мындай кылсак болот азыр убакыт болсо баягы чоң компаниялар же өзүнүн эми кишилери болсо аларга өзүнчө барып өтүп берсек болот. Барып отуруп өтүп берсе болот, анан жанагы face to face деп коебуз, бир one on one бир VIP эмеде болот. ооба, VIP ошондой чакыруулар болсо үй бүлөлөргө дагы чакырсаңыздар болот. Маселе боюнча мисалы лайф коуч өзү эмнеге жетиштир дегенчи бул мындай нерсе деп ойлойм да. Мисалы сиз определенный белгилүү бир техникаларды билесиз да, ошол аркылуу эметесиз. Анан мисалы бир боксерди элестетели, спортсменди. Ал спортсмендин тренери спортсмен болбошу мүмкүн да. Ийгиликтүү бирөөнү жеңген, дүйнөдө чемпион болбошу мүмкүн, бирок ал өзүнүн ошол машыктырып жаткан адамын аябай жакшы тааныйт, техникаларды билет, ошону үйрөтүп ийгиликке жетиштирет да. Сиздин лайф коуч ошондой эле түшүнөм. Аябай байлар бар, аябай кедейлер бар. Мен бул биздин аудиториябызчы бир эле акча эмес, бул жерде бул бала да келсе болот. Бала да келсе өзүнө көп нерсе алат, анан аябай миллионер киши да келсе болот да, бул көп нерсе. Ооба, менин балдарым да келген, айтып өтөйүн, абдан жакты аларга дагы. Акылдуу экен, ал жакшыроо берди. Рахмат чоң. Буюрса, эртең дагы угушабыз радиодон, эртең дагы радио тренинг болот, радиодо 10:05тен 11ге чейин. Андан сырткары мына айтып өтөлүк, атайын тренингтерге барсаңыздар болот. Ал жерде бир эле саат эмес, айтып өткөндөй 3-4 сааттар менен подтемалар менен, кичинекей темалары дагы бар. 8 жана 9 февралда саат 15:00дө мэрия отелде болот. Ал эми 10 февралда президент Сити холлдо саат 15:00дө болот экен. Сөзсүздөрдө барыңыздар. Анан номурду дагы бир жолу айтып өтөйүн. 0770 52 13 21 катталыңыздар, жазылыңыздар. Мындай мырза келгенде кармап калалы дагы жакшы нерселерди үйрөнүп алалык. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Келип бергениңиздер үчүн. Күтөбүз баарыңыздарды. Эртең угушканча.